Дагы бир ирет саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар, биздин катталуучулар. Буга чейин техникалык жагдайлардан улам биз эфирге чыга албай жатканбыз. Азыр дагы бир аракет кылып көрөлү. Анткени бүгүнкү темабыз өтө орчундуу маселе, бул финансылык алдамчылык. Биз азыр дагы бир пайдалуу маалымат бергенге аракет кылалы. Звук, үн чыгып атабы? Биздин коногубуз кошулду. Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулары, биздин баракчанын катталуучулары. Кезектеги Улуттук банктын адистери менен болгон түз эфирге кош келдиңиздер. Бүгүнкү эфирдин алып баруучусу мен Медина Кулубаева, Улуттук банктын коомчулук менен алып баруу иш алып баруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болом. Бул ирет биз азыркы орчундуу маселе болгон финансылык алдамчылар тууралуу кеп курмакпыз. Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун баш кадиси Сабыр кызы Анара менен ошол финансылык алдамчылардан кантип сактануу керектиги тууралуу кеңештерди сурап кеп курмакпыз. Саламатсызбы, Анара Сабыровна? Эфирге кош келипсиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угуучулар. Рахмат. Анда эмесе Анара айым алгач эле ушу банк чөйрөсүндө алдамчылыктын кайсы түрүлөрү көбүрөөк кездешет, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизинен финансылык чөйрөдөгү баардык алдамчылыктарды бир нерсе бириктирет. Бул кылмышкерлердин күч колдонбостон ошо адамдардын өздөрүнүн ыктыярдуу түрдө ошо топтогон каражаттарын ошо алдамчылык шылуундарга алдырып жиберүү. Негизинен банк чөйрөсүндө бир нече түрү кездешет бул алдамчылыктын. Эң биринчисин айта кетсек, бул фишинг деп коебуз. Бул жасалма сайттар же электрондук почта аркылуу жарандардын логиндерин, пин-код деп коебуз, же болбосо жашыруун сөздөрүн билип алуусу. Экинчиси бул фишинг деп коебуз. Бул телефон алдамчылык. Башкача айтканда, өздөрүнүн алдамчылар өздөрүн ошо банк системасында иштеген кызматкерлер болуп таанышат дагы. Ошол алдамчылык менен жарандардын ошондой эле сырдуу сөздөрүн же болбосо алууга багытталат. Үчүнчүсү болсо ким картасы аркылуу. Башкача айтканда, банкоматтардан акчасын алып отурган учурда ошо банкоматтарга атайын карталарын номерлерин же болбосо терип аткан коддорун ошол жаздырып алуу менен болот. Үчүнчүсү, кийинкиси болсо бул социалдык инженерия деп коебуз. Бул ошол кардарларды алдоо жана маалыматтарды алуу үчүн психологиялык жактан басым жасоо болот. Жана төлөм карталары менен алдамчылык болот. Бул уурдалган карталардын маалыматтарын колдонуу менен уруксатсыз транзакцияларды жүргүзүү. Бүгүнкү күндө Улуттук банктын ошо Улуттук банкка жарандар ушундай алдамчылыкка туш болушуп, өздөрүнүн топтогон каражаттарын алдырып алуудан кесепетинен ошо көптөгөн арыз каттар келип түшөт. Алдамчылык чалып өздөрүнүн банктар жана жөнгө салуу үчүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери катары же болбосо башка дагы бир мамлекеттик госструктурадагы кызматкерлери деп тааныштырышат дагы. Ошол топтолгон акчалардын алдамчылык жол менен өздөрүнө алууга аракет кылышат. Вот сиз айтып кеттиңиз, азыркы мезгилде ошо алдамчылар телефон же мессенджерлер аркылуу өздөрүн банк кызматкерлери катары тааныштырып, алдоо жолдору менен жарандардын банктык эсептеринен жана карталарынан акча каражаттарын уурдаган учурлар көп болуп атат да. Анан ушуга байланыштуу коммерциялык банктар шектүү операцияларды текшеришеби жана кандай чараларды көрүшөт да ушундай жагдайларды алдын алуу үчүн? Коммерциялык банктар тарабынан бир нече жагдайлар болгон учурда гана алар ошол өздөрүнүн кардарларына чалышы мүмкүн.
Бул биринчиси бул транзакцияны талдоо, анализдөө. Башкача айтканда кардарлардын жүрүм турумуна жана ошол өзгөрүшү же болбосо шектүү бир операцияларды аныктогон учурда мониторинг системалары аркылуу алар ошону билиши мүмкүн. Экинчиси бул инсанды аутентификациялоо деп коебуз. Башкача айтканда бул операцияда жүргүзүүдө кардарлардын инсандыгын тастыктоо үчүн дагы кошумча маалымат керек болгон учурда андан кийин бул ошо колдонуучулардын аутентификациялоо жана коопсуздугун кошумча деңгээлде камсыздоо үчүн колдонулган бир жолку сыр сөздү сурашы мүмкүн. Жана бул акыркысы бул кардарларды окутуу жана маалымдоо, башкача айтканда маалымат берүү, алдамчылыктын ыкмалары жөнүндө, маалымдуулукту жогорулатуу максатында жана ар кандай ошо багыттагы өткөрүлгөн компанияларда билдирүү жөнөтүү аркылуу алар чалышы мүмкүн. Анда ушул тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, кайсы учурларда банк кызматкерлери өзлөрүнүн кардарларына телефон чалышы мүмкүн? Банк кызматкерлери эгерде кардар карта алууга арыз калтырса, анан ошол арыз боюнча кошумча суроолор болсо, анда чалышы мүмкүн. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай бул транзакцияларды кардар өзү жүргүздүбү, ошону тастыктоо үчүн чалышы мүмкүн. Кредит боюнча карызды кайра өндүрүү маселеси менен чалышы мүмкүн. Кредитти сатуу боюнча маалымат топтоо үчүн чалышы мүмкүн. Маркетинг сурамжылоо учурунда дагы чалышат. Эгерде кардар кандайдыр бир аралыктан видео идентификациялоону жүргүзүүгө арыз калтырса, ошол убакта чалышы мүмкүн. Жана кардар мурда калтырган кайрылуусунун жыйынтыгын баягы маалымдоо үчүн чалышы мүмкүн. Бирок бул ушул жогоруда айтылып кеткен жагдайларды чалууда дагы бир да банк кызматкерлери ошол эч качан пин кодун сурабайт жана ошол өздөрүнө гана белгилүү болгон, кардарларга белгилүү болгон сыр сөздү жашыруун сөзүн сурашы мүмкүн эмес жана акысы жок. Башкача айтканда, эгерде бир кардарга банк кызматкери чалып, анан ошо пин кодуңуз кандай же болбосо жашырын сырдуу сөзүңүз кандай деген бир суроо берген учурда эле бул ошо кардарды ойлонуш керек. Банк кызматкери мындай суроо менен чалышпайт эле деп туруп, эгерде мындай учур болгондо эмне кылыш керек? Кайра мен азыр өзүм чалып билейинчи деп кайра банкка өздөрү чалууга толук укуктуу. Расмий каналдар аркылуу кайра өзүнүн банкы менен тактап алышы керек экен. Анда кийинки сурообуз бул Анара Сабыровна, айта кетсеңиз, ошо алдамчыларга алданбаш үчүн эң маанилүү кандай эрежелер бар, ошону айта кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Кардарлар эч качан бул телефон же электрондук почта аркылуу эч кимге, жакынына болобу, алысына болобу, тууганына болобу, бул пин код менен сыр сөздү айтпашы керек да, жазып жибербеши керек. Расмий каналдар аркылуу ошо банктар менен түздөн түз байланышып, жана мен жогоруда айтып кеткендей, эгерде банк кызматкерлери чалып калса, анан тиги же бул ошо өзүн мындай бир күнөм санай турган суроолор берсе, анда ошо расмий каналдар аркылуу чалышы абзел болот. Андан кийин аккаунттарды коргоо үчүн бул эки факторлуу аутентификациялоону колдонуу керек. Анан коомдук жагдайларда банк карталарын колдонууда этият болуш керек. Башкача айтканда бир сыра карап көрүш керек, артта бирөө турабы, алдыда турабы, же болбосо камералар барбы, жокпу, кошумча кандайдыр бир ошол банкоматка тиешеси жок болгон бир нерселер жок бекен, ошону бир байкап коюшу керек. Анан өз эсептердин абалына жана банктын билдирүүлөрүнө абдан көңүл бөлүү менен мамиле кылыш керек. Жакшы. Бир канча эреже. Бир канча эң маанилүү эрежелер да. Анда кийинки суроо бул жакында эле кредит алууга өзүнө өзү тыюу салуу киргизилди. Ал алдамчылык менен күрөшүүгө кандай таасирин тийгизет? Ошол жөнүндө бир эки сөз айта кетсеңиз.
Туура айтасыз. Мына 1 ноябрдан баштап түндүк системасында киргизилди өзүнө өзүнө кредит алууга тыюу салуу. Бул эң биринчиден кредиттерди баягы бирөө бирөөгө илип коюу мындай мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат да. Башкача айтканда, эгер ошо түндүк системасына кирип ошо өзүнө өзүнө тыюу салчу болсо, бул биринчиден башка тарап, башка жак аркылуу же болбосо башка бир физикалык болобу, юридикалык жак болобу, ошол кардарга ал билбей туруп, анан ал кандайдыр бир жагдай менен кредит алып калган болуудан сактайт. Кредит алууга өзүн өзү тыюу салуу бул алдамчылыктын көпчүлүк схемаларына бөгөт коет, башкача жокко чыгарат дагы. Бул механизм шашылыш түрүндө чечим, ошо кредит алууга чечим чыгаруудан дагы мындай сактап калат. Себеби кредит алуу деген бул дагы абдан көйгөйлүү нерсе болуп калат. Кредит алгандан кийин аны да кайра төгүш керек болуп калат, төлөш керек болуп калат. Үстөк пайызын дагы төлөш керек болуп калат. Ошон үчүн мындай бир кандайдыр бир ой, кредит алсам эмне болот экен деген ойдун алдын алат дагы, ошол бир кандайдыр бир ойлонуу менен мамиле жасоого дагы чакырат. Эң негизгисинен өзү билбей туруп башка бирөө кредит алып, ошол кредитти ошол бир кардарга мойнуна илип коюуга алдын алат дагы, бөгөт коет. Жакшы, жакшы. Анан дагы бир жакында эле могу дроперлик үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилди. Анан азыркы учурда ошо дроперлик дагы көп кездешеби? Жана бул дропер деген эмне, мындай жөнөкөй тил менен бир эки сөз айтып кетсеңиз, жана кантип дропер болуп калбаш керек, ошонун алдын ала кандай кеңештер бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Дроперлер чындыгында кийинки күндөрү абдан көбөйүп кетти. Бул адам дропер болуп калганын да билбей калышы мүмкүн. Дропер деген бул ошо шылуундар үчүн калкан. Башкача айтканда, шылуундар ошо дроперлер аркылуу өздөрүнүн жасаган кылмыш иштерин жашырып калышат да. Себеби дегенде, мисалы, жаш балдар, студенттер, жогорку класстын окуучулары көбүрөөк алданып калат экен. Болбогон бир арзыбаган акчага өздөрүнүн картасын сатып ийет экен дагы. Ал карталар аркылуу, бирок ал карта эмне? Ал деген ошо бир адамга эме болгон да, тастыкталып, ошо кишиге орусча айтканда оформить этилген. Анан ал ошо картанын ээси ошол акчалардын которууларына ошол күнөөлүү болуп калат. Акчалар кандай түрдө которулат? Чет жакадан келет дагы, жанагы көптөгөн финансылык көйгөйлөрдү жарата турган ушул жагдай жаралып калат да. Себеби дегенде, арзыган акчага карталарын сатып ийет дагы. Ал ошо карталар аркылуу эмне болот? Башка бир кардарларды алдап, алардын акчаларын которот дагы. Ошол баягы ортомчу, ошол дропердин картасы ортомчу болуп калат дагы. Ал карталар аркылуу дагы көптөгөн акчалар өтүп, негизинен баягы иликтеп келген кезде эле эмне болуп калат экен? Ошол картадан дагы канча дагы акча өтүп кетет дагы. Ошол картанын ээси акыр аягында чоң жоопкерчиликке тартылып калат экен. Учурда МВДнын билдирүүсүнө караганда, бул дагы бир 10 жылга чейинки мөөнөткө чейин жазалуу болуп калышы нерсе экен. Ошон үчүн учурдан пайдаланып жаштарга кайрылат элек, ошондой жолдон алыс болгула. Бул дагы карта деген бул силердин жоопкерчилигиңер. Эгерде ошондой учурга дуушар болуп калсаңар, анда тезинен эле ошо банкка кайрылышыңар керек да, картаңарды жокко чыгарышыңар керек. Чоң рахмат, Анараса. Негизинен ошол алдамчылык технологиялардын алдын алуу үчүн, ошондой шылуундарга бөгөт коюш үчүн, алдамчылыкка дуушар болбош үчүн силер, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, ошо финансылык сабаттуулукту жогорулатышыңар керек. Бул Улуттук банктын Финсабат деген өзүнчө окутуу порталы бар. Ошол жерге дагы жазылып, катталып, ошол жерден көптөгөн маалыматтарды ала аласыздар дагы. Ошол алдамчылыкка дуушар болбойсуздар деп терең ишенебиз. Биз дагы ошого терең ишенебиз. Урматтуу колдонуучулар, буга чейин коюлган суроолордун баарына толук кандуу жооп алдык деп ишенем. Анда биз эфирибизди расмий түрдө улантсак.
Добрый день, уважаемые интернет-пользователи, подписчики нашей страницы. Добро пожаловать на очередной прямой эфир Национального банка. Сегодня с вами ведущая сегодняшнего эфира я, Медина Кулубаева, ведущий специалист отдела по работе с общественностью Национального банка Кыргызской Республики. На этот раз мы поговорим об очень актуальной на сегодня проблеме. Это финансовое мошенничество. О том, как защититься от финансовых мошенников, нам расскажет главный специалист группы финансовой грамотности Национального банка Кыргызской Республики Сабыр Кызы Анара. Анара Сабыровна у нас с нами уже в эфире. Еще раз добрый день, Анара Сабыровна. Добро пожаловать на эфир. Прежде всего, я хотела бы начать наше интервью с вопроса, вот какие виды мошенничества часто встречаются вот в нашей банковской сфере. Расскажите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели и участники прямого эфира. Для начала хотела бы отметить, что все виды мошенничества в финансовом секторе объединяет одно. Преступники, не применяя физической силы, с согласия самих граждан, получают их денежные средства, как бы это ни было печально. И на сегодняшний день существует несколько видов мошенничества, которые встречаются в банковской сфере. Первое – это фишинг, то есть получение идентификационной конфиденциальной информации посредством логина и пароля через электронные почты и сайты. Второе – это вишинг. То есть это получение таких же аналогичных данных через телефонные звонки. Следующий идет скимминг. Это установка в банкоматы для считывания информации с банковских карт. И есть у нас еще такой вот вид, как социальная инженерия, то есть это применение психологических методов воздействия на граждан с целью завладеть их средствами. Также есть такой вид, как мошенничество с платежными картами, то есть несанкционированные транзакции с той или иной карты с использованием украденных карт. На сегодняшний день в Нацбанк поступает очень множество заявлений касательно телефонного мошенничества. Мошенники звонят, предоставляются работниками банковской сферы, Национального банка, либо каких-то других госучреждений с одной лишь целью для того, чтобы стать обладателями накопленных денежных средств наших граждан. Бул жерде комментарий келиптир. Айдар 328. Буга чейин биз эфирибизди мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде өткөздүк. Биздин страницабызда сакталган болот. Ошол жакта кыргызчасын көрүп алсаңыз болот. Анда следующий вопрос, Анара Сабыровна. Вот в последнее время участились случаи, когда мошенники через телефон или мессенджеры представляются сотрудниками банков и обманным путем крадут денежные средства граждан. И вот в связи с этим хотим спросить, вот проверяют ли коммерческие банки подозрительные операции и вообще какие меры они предпринимают? Конечно, когда у коммерческих банков при проведении тех или иных операций возникают какие-то сомнения, они связываются со своими клиентами. В каких случаях? Это когда происходит аномалии каких-то либо платежей, то есть проводит анализ транзакций. Это проводится путем аналитических систем мониторинга. Следующее – это аутентификация личности, то есть дополнительные меры подтверждения личности клиента при проведении операций. Также запрашивают единоразовый пароль, который используется для аутентификации личности и в обеспечении дополнительных защитных мер. И обучение и информирование населения, проведение информационных кампаний, рассылок, которые направлены на повышение осведомленности о действиях мошенников. Тогда расскажите, пожалуйста, вот в каких случаях сотрудники могут позвонить клиенту? Банковские сотрудники могут позвонить в следующих случаях.
Первое – это когда клиент оставил заявку на получение карты. То есть карта готова, банк Мгм. уведомляет звонком, что они могут прийти и забрать свои банковские карты. Второе – для уточнения, сам ли клиент проводил ту или иную операцию, которая Мгм. вызывает сомнения у банковских сотрудников. Третье звонят при задолженности по кредиту для взимания этого кредита. Мгм. Совершаются обзвоны по продажам кредитов для проведения мониторинговых, маркетинговых опросов и предложений. Если клиент оставил заявку на проведение удаленной видеоидентификации для осведомления о результатах ранее оставленной заявки. То есть в этих случаях сотрудники банка могут позвонить. Но Мгм. при перечисленных выше звонках ни один сотрудник коммерческого банка не запрашивает ПИН-коды, либо пароли. Если вдруг при совершении вышеуказанных звонков сотрудник банка начинает интересоваться ПИН-кодом либо паролем личных данных этих граждан, то им следует сказать, я хотела бы перезвонить, то есть либо поставить телефон и самим перезвонить уже через официальные Каналы ну, связи, да? каналы, да, каналы связи с тем или иным банком, и уже самим уточнять, действительно ли это сотрудник банка. На любой звонок, запрашивающий пин-коды либо пароли, нужно уже немножко страховаться и подумать, вроде как бы они не обязаны и не должны спрашивать такие личные данные. Мгм. Это должно уже настораживать. Мгм. Анара Сабыровна, расскажите, вот недавно у нас ввели самозапрет на получение кредитов. Расскажите, как он повлияет на борьбу с финансовым мошенничеством? Совершенно правильно. Буквально с 1 ноября была Мгм. введена такая система введена, самозапрет на получение кредитов. Это добровольный отказ гражданина от получения кредитов и займов на свое имя, что Мгм. повышает защищенность от финансового мошенничества, связано с оформлением кредита без его ведома. Мгм. Также самозапрет на получение кредитов это закроет, наверное, большинство схем мошенников. И Мгм. этот механизм предотвращает поспешные решения и повышает уровень безопасности гражданина. Потому что все-таки кредит, он требует, как само собой разумеющее, это возврат не самого кредита, но и Мгм. процентов. Перед Мгм. выдачей кредита та или иная финансово-кредитная организация обязана проверить наличие активного самозапрета. Если он установлен, то кредитор отказывается заключать договор, указав причину. То есть это защитный механизм от мошенников, которые могут, как выясняется, да, без Мгм. уведомления того или иного гражданина получить за него кредит и, естественно, использовать средства, а этот гражданин, на кого оформлен кредит, он и даже не Не знаю. знает. И, да, то есть абсолютно не, как бы скажем, не в курсе таких событий. Мгм. Тогда у нас следующий вопрос. Вот также недавно у нас ввели уголовную ответственность за дроперство. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что такое дроперы, кто они и как не стать дропером? Дроперство – это как бы своеобразный щит для мошенников. Почему? Потому Мгм. что дроперы, как правило, дроперами даже становятся те люди, граждане, они сами того не подозревают. Дроперство – Мгм. это применение чужих карт, платежных карт. То есть такому виду чаще подвергается молодежь,
Мгм. школьники старших классов, потому что они продают свои карты, которые оформлены на их имя, за какие-то там, ну, небольшие деньги. В Мгм. результате, продав за небольшие деньги, они потом несут уголовную ответственность, потому что мошенники через их карты проводят такие транзакции, которые потом весьма плачевно отражаются на хозяев этих самих карт, потому что деньги, как правило, не задерживаются в одной карте, они машинально переводятся через несколько карт, почему потом и очень трудно бывает отыскать концы и найти эти деньги, которые были украдены у граждан. Поэтому нужно, став обладателем платежных карт, банковских карт, нужно нести за это тоже ответственность, чтобы потом не нести уголовную ответственность. Как мы знаем, незнание закона это не означает, что человек избежит уголовной ответственности. Мгм. И в завершении хотела бы отметить, что для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, не стать жертвой мошенников, необходимо гражданам, слушателям, участникам прямого эфира активно изучать финансовую грамотность. И одно из направлений Национального банка– это как раз-таки обучение финансовой грамотности, чему можно научиться быть в курсе всех событий. В части финансовой грамотности это зарегистрироваться и узнать все последние новости через обучающий портал Национального банка, который называется Финсабат. Мгм. И я думаю, обучаясь через этот портал, вы избежите уловок мошенников и не станете их жертвами. Да, также дополнение. У Финсабата есть официальные страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, где каждый день публикуется очень полезная информация для повышения финансовой грамотности граждан. Тогда на этом мы завершаем свой эфир. Благодарим за очень полезную информацию для всех нас, главного специалиста группы финансовой грамотности Национального банка Кыргызской Республики Сабыр-кызы Анару. И мы призываем наших граждан, пользователей интернет, подписчиков быть бдительными и остерегаться от финансовых мошенников. Уважаемые зрители, на этом мы с вами прощаемся. До следующих эфиров. Всего доброго. Всего доброго.